Жалал Абад облусунун Чаткал районунда кар көчкү түштү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 3 январда саат 22:27 чамасында Ала Бука – Жаңы Базар – Киров унаа жолунун 99 чакырымында 700 куб метр, 96 чакырымында 250 куб метр жана 91-92 чакырымында 550 куб метр кар көчкү түшүп, каттам эки тараптуу жабылган. Кар көчкүнү тазалоо үчүн жерине бир жүктөгүч, 3 грейдер, бир манипулятор унаасы тартылып, саат 03:10 жол толук тазаланган. Ошондой эле жолдо калган 4 жеңил унаа чыгарылган. Жабыркагандар жок. Ошондой эле кечээ саат 23:30 чамасында Красная Горка – Акташ унаа жолунун 4 чакырымында кар көчкү түшкөн. Аны тазалоого бир жүктөгүч, бир манипулятор тартылды. Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү ыктымал жогору. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 4-январда 5-январга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу унаа жолунун 55-107 чакырымында, Ала Бука – Канышкыя унаа жолунун 68-10 чакырымында Чапчыма ашуусу, Красная Горка – Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымында кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Тазалык муниципалдык ишканасы күчөтүлгөн режимде жолдорго туз себүү жана жолдордун жүрүүчү бөлүгү тротуарларды кардан тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясы кабарлайт. Маалыматка ылайык, линияда 37 атайын техника, жол тейлөө башкармалыгынын 26 кызматкери жана 641 көчө шыпыргыч иштеп жатат. Учурда 202 тонна туз себилди. Бишкек мэриясы айдоочулардан жолдордо этият болуп, ылдамдыкты жана жол эрежесин сактоону суранат. Минералдык жер семирткичтерди контрабандалык жол менен ташыгандар кармалды. 2023-жылдын 1-январында Кыргыз Республикасынын УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан контрабандага каршы күрөшүүнүн жүрүшүндө УКМК чек ара кызматы менен биргеликте түнкү убакта Баткен облусунун Баткен районунун Үчтөбө айылынын аймагында Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Исвара районунун Жаало чек ара айылынын мыйзамсыз түрдө минералдык семирткичтерди ташып келүү аракети токтотулду. Кыргыз Республикасынын 28 жаштагы эки жараны мамлекеттин номери S9432S Audi 100 маркасындагы автомашинанын пайдаланып, Тажикстан Республикасынын аймагына контрабанда каналын түзүүгө аракет кылып, жакынкы чек ара аймагы аркылуу аз сандагы жүктөрдү ташууну көздөшкөн. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы менен жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын жарандары мыйзамсыз иш-аракеттери менен документтештирилди. Автоунаа жана 7 кап селитра көлөмдөгү жүк токтотулуп, жоопту сактоочу жайга коюлган. Бул факты боюнча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан комплекстик тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө салмагы 5 килограммдан ашык баңги затын сатууга аракет кылган учурда Жалал Абад облусунун 3 тургуну кармалды. Жана Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 96 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 2023-жылдын 3-январында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 3-бөлүгүндө каралган кылмыштын жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана Ош шаардык сотунун тергөө студиясынын аныктамасынын негизинде кылмышка шектүүлөр Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө камак жайында камоо түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлдү.